Сиз багы коомдо сизди Кудайдан кийинки эле Кудайындай сезген адамдар да бар экенин мен журналист катары эл аралап байкап калам да. Алар сизден дайыма үлгү алгысы келет, сизди туурагысы келет. Анан өзүңүздү идеалдуу адаммын деп эсептейсизби? Мисалы сиздин мүнөзүңүз, жүрүм турумуңуз, ал түгүл кийинген кийимиңизди туурагысы келгендер да бар да. Мен дайыма айтам, мен идеалдуу эмесмин, мен мусулманмын, бирок мен ислам эмесмин. Ошондуктан менин кемчиликтерим дайыма бар. Мени туура деп айтпайт элем. Мен болгон ошол идеалдуу адам болгон пайгамбарыбыздын образын айтып бергенге аракет кылам. Муну кыргыздын макал айтып кеткен, молдон айтканын кыл, кылганын кылба деп. Менин кылганым баарыңарга милдеттүү эмес, анткени мен инсанмын, адашып калышым мүмкүн. Кийген кийимимде, башка нерсемде сөзсүз түрдө менде кемчилик кетет, аны мен дайыма билип турам. Ошондуктан мен эмес, балким мени ээрчиген адамды пайгамбарды туура кыла деп мен дайыма айтып келем да. Мен өзүм идеалдуу айта албайм, бирок менин жакшы сапаттарым көп китеп окуйм, мисалы сынды кабыл алам, чындыкты дайыма сүйлөйм, анан мындай бир нерсени жашыргым келбейт. Ошондой эле мен уурлукка аябай каршымын. Жана дин үчүн, акыйкат үчүн, мамлекет үчүн, манас үчүн, өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз үчүн мен дайыма аракет кылам. Ушундан үлгү алса албетте болот деп айтат элем, бирок телегей тегиз деп айта албайт элем. Сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, көп китеп окуйм депчи. Албетте үйүңүздү көргөнүм жок, бирок 3 бөлмөңүздүн ичи толтура китеп экендиги, ал түгүл Түркиядан үйүңүздү сатып китеп алдыргандыгыңыз жөнүндө мен укканым бар да. Анан чыны менен эле мен дагы суктанам сизге. Ушул китептерди ушунчалык баягы баяндарды окуп жүрөсүз, башка коомдук иштериңиз бар. Ошонун бардыгына кайсы убакта үлгүрөсүз? Сиздеги энергияны каяктан аласыз же уктабайсызбы? Мен уктайм, кадимки Канча саат уктайсыз? 8 саат уктайм бир күндө, болжолдосом уктайм. Түштүк уктаганга аракет кылам кээде. Ушу кабинетте уктап алам. Бул Японияда ушундай бар экен, эгер түштүк уктабаса иш жакшы болбойт экен деген. Эң жок дегенде 10 мүнөт уктап алышат. Мен жарым саат уктап алам кадимкидей. Мен кадимкидей бассейнге барам, кадимкидей мончого барам, кадимкидей ат мингени барам, кээде балдарым менен футбол ойногону барам. Анан мен антип айтсам болот экен. Окууга болгон окуу менин милдетим катардагы, менин хоббим катарында калыптанып калган болгондугу үчүн мага ийгилик болуш керек. Самолетто кетип атканда, кезек күтүп атканда эле эмес, мен муну китепти көтөрүп келдим. Эгерде башталганга чейин 10 мүнөттө мен дагы бир нерсе пайда көрүп калсам деп жолдо окуп келейин деп ойлогом да. Анан ошон үчүн мындай убакытты бошко кетирбегенге аракет кылабыз го деп ойлойм. Анан окуунун техникасын өздөштүрүү керек. Эгерде бир адам бир күндө мисалы үчүн 100 бет, 200 бет окуса, бул нормал деп ойлойт элем да. Мен бир күндө 500 бетке чейин окуй алам. Эгер кыргыз тилинде болсо, араб тилинде болсо андан азыраак, албетте. Эгер өтө илимий тема болсо, андан да азыраак болушу мүмкүн, бирок мындай күн сайын окуганга аракет кылам. Экинчиси, молдокелер бул илимий адамдар, диний адамдар, врачтар сыяктуу болуш керек дагы. Күнүгө чыгып аткан жаңы проблемаларды изилденип окуп үйрөнүп, анан ошого жооп тапканга аракет кылыш керек. Жеке эле мен диний адабияттан сырткары биздин көркөм адабият, эмне болуп атат, дүйнөлүк адабият, кошуна өлкөлөрдүн адабияттарын окуганга аракет кылам. Өзбекстандан чыккан бир мындай маселени ошол исламдын призмасында караганга аракет кылсаңыз керек. Албетте. Анан экинчиден биздин салтыбыз боюнча кандай? Көбүнчө биздеги манастан, семетин издегенге аракет кылып, ушул окуяны биз кантип караганбыз? Мисалы үчүн жанагы биздеги 3-лүк, 7-лик, 40-лык деген боюнча бизде манаста жылдыме аш келет экен. Көкөтөйүн ашы көпчүлүктүн башы депчи. Демек, анан мен ойлодум, биздин Кыргызда эстүү эл дагы эмне үчүн деп карап көрсөм, илимий негизде шарият боюнча ашка каршылык жок экен да, көрдүңүзбү? Демек, Кыргыздын салты менен биздин динибизди мындай экиге бөлгөн бул такыр туура эмес да, анткени биз мусулман катарындагы, улутубузду сактап келген эл катарындагы мындай бир улуу эл экенибизди мен күн өткөн сайын ошого акылым, көзүм жетип, ошого мындай таң берип келем чындыгында. Бирок чоң атам айткан, Ашмет айткан деген жожомок ишенгим келбейт. Мен ошол азыр эми жазууга түшүп калган манастын варианттары боюнча изилдегенге аракет кылам.